Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 17 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унаада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Алымкадыр Бейшеналиевге козголгон кылмыш иштердин бардыгы токтотулду. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге карата козголгон 7 кылмыш иши тең токтотулду. Мындай маалымат анын жактоочусу Кайсын Абакиров тарабынан белгилүү болду. Жактоочунун билдиришинче, кылмыш иштери август айында эле токтотулган. Эске салсак, Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда башкы прокуратура тарабынан кармалган. Андан кийин министр тергөө иштерине байланыштуу убактылуу кызматтан четтетилип, 1 айга СИЗОго камакка алынып, кийин кайра үй камагына чыгарылган. Жактоочу Алымкадыр Бейшеналиевдин ишинде материалдык чыгым табылбаганын билдирген. 16 августта Бейшеналиевдин аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан ага карата козголгон кылмыш иши кыскартылган. 19 августта саламаттыкты сактоо министри кызматынан бошотулуп, ошол эле күнү Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык реабилитациялык борборунун директору болуп дайындалган. Булак Суперкежи. Орусиянын жарандарынын Кыргызстанга агымы азайганын чек ара кызматы билдирүүдө. 31 октябрда Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинде депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, мекеменин өкүлү Нурланбек Жалбиев Орусиядан келгендердин агымы азайып, мурдагы калыбына келип калганын, алардын саны Орусияда мобилизация жарыяланган 21 сентябрдан тартып, октябрдын ортосуна чейин адаттагыдан көп болгонун маалымдады. Жалбиевдин айтымында кээ бир орусиялыктар Кыргызстан аркылуу башка өлкөлөргө чыгып кетишти. Орусиялыктардын келиши менен Кыргызстанда үйлөрдүн ижара акысы жогорулап, айрым тейлөө кызматтары кескин кымбаттап кеткен. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча, быйыл 9 айда Кыргызстанга Орусиядан 479 000 жаран келген. Ал эми Санарип министрлиги ушул эле 9 ай аралыгында 192 000 орусиялык келгенин билдирген. Мобилизация аяктаганын Орусиянын коргоо министрлиги 28 октябрда жарыялады. Булак Азаттык. Россия ШУКУда SWIFT системасынын аналогун түзүүнү сунуштады. Россия өкмөтүнүн башчысы Михаил Мишустин Шанхай кызматташтык уюмуна финансылык маалыматтар менен электрондук түрдө алмашуу жана банктык төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча өздүк системаны түзүүнү сунуштады. Ал ШУКУга мүчө өлкөлөрдүн премьерлеринин кеңешмесине видеоконференция байланыш менен катышып сүйлөдү. Жалпы милдет финансылык сектордо 3-чү өлкөгө көз каранды болбой турган деңгээлге жетүү. Ал үчүн ШУКУга финансылык маалыматтар менен электрондук түрдө алмашуу жана банктык төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча өздүк системаны түзүүнү сунуштайбыз. Өз ара эсептешүүдө банктар аралык телекоммуникациянын улуттук платформасын резервдик канал катарында колдонууга болот. Комплекстүү мындай ыкма биздин ишкерлер үчүн алдын ала пландай билген, түшүнүктүү жана ишенимдүү шарттарды түзүп берет деп айткан Мишустин. Ал улуттук валютага өтүүнү тездетүү маанилүү экендигин белгиледи. Өткөн жумада болгон Балдай клубунун отурумунда Россиянын президенти бул сөзсүз боло турган нерсе экендигин айтты. Дал ушундай эсептөө басымдуулук кылмакчы. Көп полярдуу, суверендүү дүйнөнүн экономикалык, саясий багыты ушундай, деди Россия өкмөтүнүн башчысы. SWIFT эмнеге алдыңкы планга чыгууда? Белгилей кетсек, SWIFT бул дүйнөдөгү бардык финансылык уюмдар жүргүзгөн операциялар тууралуу маалымат камтылган система. Европа биримдиги жакында андан Россиянын бир топ банктарын чыгарып салган. Россия президенти Владимир Путин Россия Борбор Азия өлкөлөрү менен өз ара эсеп кысапты финансылык маалымат алмашуунун россиялык системасы менен жүргүзө тургандыгын айткан. Россиянын Борбордук банкынын аталган системага атаңдаш боло турган каналы бар. Ал 2014 жылдан бери иштеп келе жаткан финансылык маалыматтарды берүүнүн россиялык системасы. Булак Спутник Кежи.
TikTok Орусиядагы кызматкерлеринин Кыргызстанга көчүүнү суранды. Орусияда жарым-жартылай мобилизация жарыялангандан кийин TikToктун Орусиядагы кеңсесинин кызматкерлерин 3 өлкөгө — Арменияга, Казакстанга жана Кыргызстанга көчүрүү сунушталган. Бул тууралуу Орусиянын РБК басылмасына компаниянын мурдагы кызматкери билдирген. Атайын аскердик операция башталганга чейин TikToктун Орусиядагы кеңсесинде 200-300 кызматкер иштеген. Бирок азыр ар бир 3-чү кызматкер башка өлкөлөрдө жайгашкан деп жазылат маалыматта. Жарым-жартылай мобилизация башталгандан кийин компания Орусиядан иштөөнү улантууну каалабаган кызматкерлерге 3 өлкөнүн бирине көчүүнү сунуштаган. Бирок транспорт, турак жай сыяктуу маселелерди кызматкер өзүнө алууга тиешелүү. Ошол эле учурда бул вариантты колдонуу үчүн алар башка өлкөдөн иштөө үчүн эмгек келишимине кошумча келишим түзүшү керек болчу. Мындан улам кызматкерлер бул сунушту колдогон эмес. Булак Супер KG. Жарандык активист Семетей Таласуулу камакка алынды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдурасулова билдирди. Маалыматка ылайык, активист экстремисттик материалдарды тараткан деп шектелип жатат. Ал 48 саатка камакка алынды. Эске салсак, бүгүн блогер Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Анын үйүнө кызматкерлер келип, министрликтин тергөө кызматына алып кетишкен. Булак Супер KG.